Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биз бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун алдында турабыз. Бул жерде белгилүү Кыргызстандагы саясий адвокат болгондо дагы жалпы Кыргызстан боюнча жападан жалгыз даңк ордени менен сыйланган эң тажрыйбалуу, эң атактуу адвокат агайлар, актоочу, жактоочу агайыбыздын алдында турабыз. Мен агайды көрүп калып бир суроо бергим келип калды. Агай, ассаламу алейкум. Могу акыркы күндөрдө эгер социалдык тармактарда өзүңүз деле байкаган чыгарсыз, жарандык активисттер тарабынан, журналисттик коомчулук тарабынан сөз эркиндигине болуп көрбөгөндөй кысым болууда. Ким өз чындыгын, өз пикирин билдирген үчүн, кандайдыр жазган посттор үчүн, же болбосо жөн эле баягы сын пикир билдирип койгон үчүн болуп көрбөгөндөй айыптоолор тагылып, күч структуралары, ошондой эле улуттук коопсуздук кызмат тарабынан, коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан ар кандай айыптоолор тагылып, камоолор болууда да. Мына ушул камоолорго сиз дайым чындыкты айтып, чындыкты коргоп келген, эч кандай бир бийликтен коркпой, башкалардан коргоп келген тажрыйбалуу юрист катары сизге ушул суроону бергим келет да. Азыр Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым болуудабы же жокпу кысым? Эми урматтуу журналист, бул сөздү жеке эле сиз эмес, көп коомчулуктар мага суроо берип атышат. Биздин де журналисттерибиздер, блогерибиздер мыйзамсыз камалып жатат. Ушуга бир жардам бербейсизби? Ушуга бир оюңузду айтпайсызбы? Туура камалып жатабы, туура эмес камалып жатабы? Ошону бир сиздер айтып койсоңуз жакшы болот эле дейт. Анан сиз айткандай, акыркы убакытта өтө көп журналисттер, блогерлер өзүнүн оюн айтып койгон, постка жазып койгондордун баарын эле сүйрөп барып эле камап атышат. Анан мага келип сурашат, бизди туура камап атабы же жокпу деп. Мен айтам, эгер конституцияда жазылып турат, такма-так 31-чи беренеде 32-33 такма-так жазылган. Ар бир адам өз оюн эркин сүйлөй алат, айта алат, жаза алат. Ал үчүн эч ким бийлик тараптан куугунтукка алынбайт дейт. Бирок эмнегедир куугунтукка алганын өтө көп байкап атам. Мисалы, айта берсек, ал мисалы өтө көп. Мына жакында эле мага бир туугандары кайрылды. Асанов Кубанычбек Ташбалтаевич деген. Айтат, бир эле бир пост жазып коюптур дейт илгери. Ошо сөзүн мени камап койду дейт. Ошон бир териштирип, караштырып бергилечи дейт. Мен документтердин баарын ачып карадым, монтип карап турсам, чындап айтса, мыйзамсыз камалгандай болуп турат. Андан ары изилдедим. Туурабы же туура эмеспи? Же булар расалык, кастык менен камап коюптур да. Бул экстремизмге тууралашыпчы. Аны расалык, кастык барбы деп ары карасам, Моңжет сотунун чечими бар экен 13 майдын 23-жылда. Установлено, что 8 апреля 23 года Асанов посредством социальной сети Facebook разместил под учетной записи Куба публикации под заголовком «Тажикстан, Өзбекстандан келген лөлүлөр Кыргызстандан чыгарылсын». Мен кошулат элем, чыгарылсын, кетсин. Эмне сөзүм, лөлү деген сөз, эмне деген сөз? Орусча айтканда попрошайка деген сөз. Тиленчи, сураңчы, ошол кайрычы. Ошол кайрычылдан биз кутула албай айтсак, Өзбекстанда, Тажикстанда мыйзам кабыл алышыптыр. Бизде кайрычылар чыкса, камагыла, штраф салгыла, штрафы жок болсо, коомдук ишке жумшагыла дедим. Эми ошондо мыйзам чыккандан кийин Тажикстандан,
Өзбекстандан бизге бүт кирип келишти. Эми биз милицияга эмне кылыш керек болчу анан? Айттым милицияга, ай, булардын баары кирип келди. Кандай кыласың? Бүтөт кол бутубуз байлануу дейт. Мыйзамыбыз жок, чыгара албайбыз. Булар эркин жүрүп атат дейт. Кантип чыгара албайсыңар? Бизди коомду бузуп атпайбы булар дедим. Үлгү берип атпайбы дедим. Өмүрүндө кыргыздын баласы кайыр сураган эмес. Эч жерде жүргөн эмес. Бир дагы кыргыздын баласы үй бүлөсү кедей болуп отуруп калганда дагы колун сунуп барып элден кайыр сурап жүргөн эмес. Ошол лөлдөр үлгү болуп үйрөтүп атат. Кантип акча табышты. Эми ал лөлдөр эмне кылат экен бизге? Кармайт экен да. Алар элден чогулган акчаны тең милициялар берип коет экен. Милициялар менен бөлүшүп жүрөт экен. Камалбайт экен. Квартиралар турат. Эми жакында эле бирөөнү айтайын. Такай бир мечитте бирөөсү отурчу. Кайыр сурап, акчам жок. Мага укол койгула, дары бергиле деп. Мен кете тааныштарыма айтчумун, ушу байкушка 20 сом бербей, 50 сом, 100 сом чыгап койчу, уколуна жетсин деп. Биз чыгап койдук. Бир күнү ошо кайрчы эшиктен муктиятын алдында жок болуп калды. Бул каяктасы бүтүп жакында эле каза болуп калыптыр, 2-3 күн мурун. Өлгөн жеринен кызын чакырып келип калсак, матрасында миллиондон ашык акча болуптур дейт. Мына. Момундай болуп атат. Эми бизде ошо кайрчыларды бизге мыйзам чыгарып, кайрчыларды милицияларга укук бериш керек. Мыйзам түрүндө. Лөлдөрдү кармасаңар, эч сот поту жок эле, каяктан келсе ошого чыгарып келиш керек. Эмне кылат? Лөлүнө кармаса, лөлүн же паспорт жок, же документ жок. Ана биз эчтеке кыла албайт экенбиз, отура берет экен. Ошондо кыла албаш үчүн, сотко жетелеп барбаш үчүн, сотко алып барган күндө эле паспорту бар деп. Ошон сот карабайт. Ошондуктан мыйзам чыгарып бериш керек барын тең. Анан ошо Асанов Кубанычбек, мен ошонун баарын көрүп алып, расалык, диний, анан кастык, анан улуттук аралык келишим барын бузуп атат деген туура эмес. Мен ошого аттанып киришип, ошо бир жардам берейин дегенде оюм турат. И ошого киришип атам. Мына эми жакында эле мына киришип, апелляциялык даттоону бердим шаардык сотко. Эми шаардык соту жакында карап, ошонун баарын тең далилдеп бергенге аракет кылам. Бул эч расалык кастык жок. Эгер расалык кастык десе, аны мен да кошо тартылайын да жокко. Ошону коргон үчүн. Бул жөн гана сөз эркиндигине болгон бийлик тарабынан кезектеги кысым катары эле баласак болот дейм. Эми биздин бийликти жаман көрсөтүп аткан ошолордун бийликтин тегерегинде жүргөн. Президентке, баш прокурорго, ДКМ председательдерине, улуттук коопсуздук комитетке беришке жакшы көрүп жетишип барышат да. Биз момундай кылдык, тигиндей кылдык. Алар болсо териштиби, уруштуп эле, камага алсам коюп койгула дейт. Ошентип биздин президентти жаман көрсөтүп атышат. Ошонун тегерегиндерим. Эч эме карабай эле, аныктабай эле туруп эле, эми эл аралык кастык көрсөтүп атып эле ошого байлап атат. Бул деген мен ойлойм, президентке каралган бул диверсия. Канча журналист көп камалса, канча блогер көп камалсак, ошончо президентти жаман көрсөтөбүз, коомчулукка деп атат. Ошо президент Садыр Жапаровду жаман көрсөтүү гана иш жасалып атат деп мен ошентип баалайм. Түшүнүктүү агай. Берген жоопторуңуз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Алдыдагы шайлоодо сизге албетте Ленин районунда бир мандаттуу округтан өтүп жаткан жогорку кеңештин шайлоосуна катышып атырсыз. Куттуктайбыз. Ийгиликтерди каалайт элек шайлоодо. Албетте сиздей чынчыл инсандар, дайым акыйкатты, чындыкты коргоп жүргөн инсандардын орду сөзсүз ошол элдин өкүлү болуп жогорку кеңеште отуруу деп эсептейбиз. Ийгилик. Эми сиз айтып калдыңыз, шайлоо жөнүндө айтып калдыңыз. Эми шайлоо жөнүндө айтып берейин. Эгер шайлоочулар мени шайлап калса, мен утпайм. Эч утпайм. Мен шайлап калып депутат болсо, шайлоочулар утат. Мени шайлаган үчүн. Эл утат. Мен элди үйрөтөм. Кандай кылып укукту коргоон ар бирин.
Бизде бүт талапкерлер бар, депутаттар бар, иши атканда айтат, биз адамдын укугун коргоно келдик, биз мыйзам жасайбыз, биз тигини кылабыз, муну кылабыз дейт. Бирөө да эчтеке кылбайт. Ал мыйзам жакшыбы, жаманбы, ал аткарылыш керек. Ой, мыйзамды ревизия кылып чыгыш керек. Кээ бир мыйзамдар бизде ушундай эмеге иштейт да, аферисттерге иштейт, мошенниктер иштейт, шылымдарга иштейт, коррупционерлерге иштейт. Карапайымга иштебей калган мыйзам. Мен ошонун көзүн ачып элге жеткизейин деген гана ниетим бар, максатым бар. Ошол. Рахмат агай, ошол шайлоодо өтө сизге ийгилик каалаган болот элек. Алла колдоп, ошол жактан көрүп калалы. Бар болуңуз агай. Макул, рахмат. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.